Бүгүн 11 декабрда борборубуздагы Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда жылдын тандоосу эл аралык фестиваль өтүү алдында турат. Бул эл аралык фестивалда Суперинфо гезити жылдын мыкты гезити номинациясына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине сиздер менен бирге күбө бололу. Бул жылдын тандоосу эл аралык фестивалынын 19-чу сыйлык тапшыруу аземи. Конкурстун максаты жана милдети ар кандай товардык категориядагы мыкты товарларды аныктоо, тейлөө жана аларды Кыргыз өлкөсүнүн рыногунда андан арыда кадыр баркын арттыруу болуп эсептелинет. Баалоо керектөөчүлөр жана дасыккан эксперттер тарабынан жүргүзүлүп, ар бир номинация боюнча лидерлер тандалат. Жылдын тандоосу фестивали эл аралык макамга ээ жана фестиваль ар жыл сайын Украина, Беларусь, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргыз өлкөсүндө өткөрүлөт. Эл аралык макамга ээ беделдүү жылдын тандоосу фестивалына бул жылы дагы бир нече басылмалар жана телеканалдар ат салышты. Басылмалар арасында 2019 жылдын мыкты гезити номинациясы Кыргыз өлкөсүндөгү эң көп нускалуу Суперинфо гезитине ыйгарылды. Отечественное печатное издание №1 в Кыргызстане и победителем признана газета Суперинфо. Суперинфо газетасы экинчи жолу турат. Бирок бир нече жылдан бери ушул сферада лидерликти сактап келе жатат. Бул жөн эле сахнага чыккан эки адамдын иши эмес, бул биздин жалпы команданын иши. Андыктан мен командага ыраазычылык билдирем. Ошондой эле маалыматты бар адам дүйнөнү башкарат дейт. Демек, маалыматта болуңуздар, мезгилден арта калбагыла. Рахмет. Суперинфо гезити Кыргыз өлкөсүндөгү эң көп нускалуу гезит. Гезит 17 жылдан бери окурмандардын сүйүктүү медиа булагы болуп келе жатат. Бул сыйлык Суперинфо гезитине экинчи жылы ыйгарылып, Суперинфо 2018 жылы дагы №1 гезит аталган. Биз Суперинфо гезитинин эмгек жамаатын сыйлыгы менен куттуктап, директору Шайиста Шатманованы кепке тарттык. Гезит жетекчиси гезиттин ийгилик сыры эмгек жамааттын бир билек, бир тилек болуп ынтымакта иштегени менен тыгыз байланышта дейт. Бардык эле жакшы иштин ийгилик сыры командада. Ошол команданы бир багытка, бир жакшы максатка жөнөтүү мындай чогулта билүүдөгү деп ойлойбуз. Анан албетте муну азыр экөөбүз кармап турабыз, автан эле экөөбүз да. Бирок бул сыйлыктын артында биздин толтура кызматкер бар. Ар бирибиздин эмгегибиздин өзүрү. Ошондуктан дагы бир жолу айткым келет, коллективге рахмат деп. Коллективге рахмат. Ушундай ийгиликтерибиз көбөйө берсин. Бул экинчи жолку деп айтышты, бирок биз ушул маалымат рыногунда көп жылдардан бери лидерликти келе жатабыз. Анан ошол нерсени ошол бийиктикте кармалганга албетте аракет кылабыз. Ал эми гезиттин башкы редактору Автандили Добулбеков эл аралык сыйлыкты алуу чоң сыймык экенин айтат. Албетте Шайса эже айтып кетти, бул жалпы команданын ийгилиги, команданын ишинин жемиши. Суперинфо жылдын 12 ай бою окурмандарга, жалпы Кыргыз журтуна кызмат кылды. Бир топ сыноолорду баштан өткөрүп жеңип чыкты. Жылдын аягында ушу окурмандар тарабынан ушундай баанын берилиши, мындай абройлуу фестивалда ушундай сыйлыкты алышы бул бекеринен эмес. Журдан пайдаланып, ушул ар бир Суперинфонун ар бир окурманына ыраазычылык билдирип кетем. Концерттик программа менен коштолгон жылдын тандоосу фестивалында бир канча алдыңкы компанияларга, мыкты инсандарга сыйлыктар тапшырылды. Суперинфо гезити өлкөдөгү саясий окуялар, мамлекеттин булуң бурчундагы көйгөйлөр, жетишкендиктер, жаңы технология, адам укуктары, түрдүү тагдырлар жана ошондой эле шоу-бизнестин эң урунттуу учурларына өз бетинен орун берип келе жатат. Сыйлык сыймык, сыйлык кут болсун Суперинфо. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.